Саламатсыздарбы? 11 каналы 10 мүнөттүк жаңылыктар түрмөгүн баштайт. Студияда сиздер менен мен Азика Атамбекова. Бүгүнкү чыгарылышта абактан качып кеткен 4 кылмышкер табыла элек. Бүгүн Бишкекте милиция ботаникалык бакты тинтүүгө алды. Соңку такталбаган маалыматтар боюнча учурда ал жерде атышуу болду. Сирияда өзүн-өзү жардырган жанкештини анын туугандары видеодон таанышты. Бабур Исраилов Орусияга кеттим деген боюнча соңку 2 жыл туугандары менен байланыш кармаган эмес. АКШ менен Орусия Сирия боюнча кайрадан сүйлөшүү өткөрөт. Бул жолу эки ири держава Сирия мейкиндигиндеги эки өлкө учактарынын коопсуздугу тууралуу кеп кылат. Кыргызстан футбол командасы Бангладеш курамасын 2-0 эсебинде утуп алды. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Бангладештин командасын 2-0 эсебинде утуп алды. Футболдук матч кечээ Бишкекте өттү. Кыргыз тараптан голдорду 28-мүнөттө Виталий Люкс жана 87-мүнөттө Илдар Амиров киргизди. Оюн 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугунда тандоо оюндарынын 2-чи айланпасынын алкагында өттү. Эскертсек, тандоо оюндарынын 1-чи туру 11-июнда өтүп, анда да 3-1 эсебинде кыргыз футболчулары жеңишке жеткен. Абактан качып кеткен кылмышкерлер табыла элек. ИИМ номер 50 абактан качып чыккандар Кыргызстан аймагында эле жүрөт деген божомолдорун берди. Бүгүн Бишкектин Көк Жар айылы менен чектеш жеринде жайгашкан ботаникалык бактын ичинде террорчуларды издөө операциясы жүрдү. Милицияга жергиликтүү тургундардан бак жакта шектүүлөр жүрөт деген маалымат түшкөндөн кийин тинтүү иштери башталган. Соңку маалыматтар ботаникалык бакта атышуулар орун алды, бирок бул тууралуу маалыматты ИИМ расмий тастыктай элек. Бирок ички иштер жетекчилиги түрмөдөн качкан террорчуларды кармоого эң мыкты кызматкерлер тартылганын айтууда. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев түрмөдөн качкандарга эл аралык издөө жарыяланганын четке какты. Азырынча мындай чечим кабыл алына элек. 11 октябрдын 12-сине караган түнү Чүйдүн төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номер 50 абагынан 4 киши качып, 5-өө колго түшкөн. Кармашта 3 милиция каза тапкан. Коргоо министринин орун басары Нуркалы Жумабаевке дагы бир кылмыш иши аскер прокуратурасы тарабынан козголду. Бул жолу атка минерге мыйзамсыз байыган деген күнөө коюлууда. Буга чейин Жумабаевке дагы бир кылмыш иши ачылган эле. Министрдин орун басары жөн эле сындырып алган бутун алдамчылык кылып, кызматтык травма деп каттатып компенсация алган. Жакында эле коррупцияга каршы кызмат министринин орун басарынын 5 жеңил унаасы, 2 батири, 2 жер үйү, коттеджи менен жер тилкеси жана башка байлыктары бар экенин аныктады. Учурда Жумабаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жатат. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Былтыр Украинанын чыгышында кулаган малайзиялык MH17 кулашы боюнча Нидерландынын коопсуздук кеңешинин доклады жарык көрдү. Эксперттердин бүтүмү боюнча учак Бук аттуу зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүрүлгөн. Эксперттер ракета атылышы мүмкүн деп 320 чакырым аянттык жерди аныктап беришти. Ракета кайсы жерден малайзиялык учакты бутага алган билүү үчүн өзүнчө иликтөө керек экендигин айтылды. Бирок Нидерландынын коопсуздук кеңешинин төрагасы доклад жарык көргөндөн кийин Гаагадагы депутаттар алдында чыгып сүйлөп жатып, Бук Украинадагы жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан атылганын билдирди. Жергиликтүү жаңылыктардан Сирияда өзүн-өзүн жардырган жанкешти кыргызстандык болуп чыкты. Сентябрда Сирияда өзүн-өзү бронетранспортерго жардырып каза тапкан жанкештини Кыргызстанда туугандары видеодон таанышты. Имам Бухари согушчандар кошуундарынын башка ат менен жүргөн адам Бабур Исраилов экени аныкталды. Жанкештинин жардыруусу тууралуу видеодон Бабур Исраиловдун жакын тууганы аны таанып калып, бул тууралуу атайын кызматка билдирген. Сирияда өзүн-өзү жардырган жанкешти Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну болуп чыкты. Соңку расмий маалыматтар боюнча Сирияга кеткен кыргыз жарандардын саны 350дөн ашты.
Берүүнү эл аралык темада улантабыз. АКШ менен Орусия Сирия боюнча кайрадан сүйлөшүүлөр өткөрөт. Сүйлөшүүлөр темасы Сирия аба мейкиндигиндеги учуулардын коопсуздугу боюнча өтөт. Буга чейин америкалык жана орусиялык аскер учактары бири-бирине жакын аралыкта бир нече ирет жолугушкан. АКШ менен Орусия бул сүйлөшүүлөрдө Сирия мейкиндигинде учактардын кагылышына жол бербөөгө жагын карашат. Орусия Сирияда аскердик кампаниясын баштагандан бери бул эки ири держава ортосунда Сирия боюнча болгон сүйлөшүүлөрдүн 3-чү раунду. Ал арада Ислам мамлекети согушчандарды өз тарапташтарын Орусия менен АКШга каршы жихадка чакырды. Мындай билдирүүнү кечээ жарыяланган аудиодо ИМ тобунан өкүлү Абу Мухаммад Аль-Аднани жасады. 11 каналы жаңылыктарды улантат. Алдыда АКШ мурдагы мамкатчысы Хиллари Клинтон Орусия Сирияда хаос жасабашы керектигин АКШ Путинге түшүндүрүшү керек дейт. Жогорку кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков жаңы креслолорду сатып алуу үчүн жарыяланган тендерди жокко чыгарды. Туркияда өткөн Алтын шафран кинофестивалында кыргыз режиссеру Тынай Ибраимов башкы байгени жеңип алды. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Анкарада 10 октябрда болгон жардырууларда Ислам мамлекетинин жана Курд жумушчу партиясынын өкүлдөрү уюштурушу мүмкүн деген пикирде. Эрдоган буга чейин айтылып келген жардырууну бийлик уюштурушу ыктымал деген сөздөрдү четке кагып, аларды ушак деп сыпаттады. Түрк президенти жардыруулар үчүн сириялык согушчандар күнөөлүү болушу мүмкүн деп эсептейт. Эскертсек, өткөн ишембиде Анкара шаарынын Борбордук темир жол вокзалынын жанында болгон жардырууда 100гө чукул адам каза таап, 250дөй адам жараат алган. Орусиянын басма суду Борис Немцовдун өлүмү боюнча Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровду суракка алып келүүнү өтүнүчүн четке какты. Бул сунушту маркум саясатчынын кызы Жанна Немцова киргизген эле. Анын айтымында атасынын өлүмүнө айыпталып жаткан Заур Дадаевдин Рамзан Кадыров менен жеке тааныштыгы бар болгон. Жактоочу Вадим Прохоров да бул кылмыштын издери Чеченстанда Грозныйга, бул аймактык элитасына түз алып бара жатканын айтты. АКШ орус президенти Путинге Орусия Сирияда хаос жасабашы керектигин түшүндүрүшү керек дейди мурдагы АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон. Ал бул сөзүн президенттикке талапкер катары суурулуп чыгуу үчүн уюштурулган теледебатта айтты. Белгилей кетүүчү жагдай, Хиллари Клинтон башка демократ талапкерлерден теледебаттарга активдүүлүгүн көрсөттү. Мурунку мамкатчысы Сирияда учактардан бош атайын зона киргизүүнү сунуштап, бирок бул сунушу анын атаандашы Берни Сандерс тарабынан сынга алынды. Сандерс сунуш Сирияда олуттуу көйгөйлөргө алып келет дегенине карабай, Клинтон бул Путиндин сүйлөшүүлөргө мажбурлай турган рычаг боло аларын айтты. 11 каналында эми кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга кайрылсак, Кыргыз парламенти жаңы креслолорду сатып алуу үчүн жарыялаган тендерди жокко чыгарды. Эскертсек, буга чейин ракка каршы кыймылынын активдери онкоборборлорго кресло кеткен акча эсебинен жабдыктарды жаңылоону талап кылышкан. Депутаттарга жаңы кресло сатып алуу үчүн тендер 8 октябрда жарыяланып, жарандык коомдук кескин сынына кабылган. Бүгүн түштөн кийин парламенттин басма сөз кызматы тендер төраганын макулдуусуз жарыяланган. Ал кезде Асылбек Жээнбеков шайлоо өнөктөрүнө катышып жүргөн. Бүгүн ал депутаттарга кресло сатып алуу боюнча тендерди токтотту деген мазмунда билдирүү таратты. Маданият жаңылыктарынан Тынай Ибраимов Сафранболу шаарында 9-12 октябрда өткөн Алтын шафран кинофестивалынын башкы сыйлыгын жеңип алды. Алтын шафран 16 фестивалында бардыгы болуп 54 документалдык тасма катышты. Ибрагимовдун 13 аттуу тасмасында 15 жаштагы ардак аттуу өспүрүм тууралуу баяндалат. Ушуну менен жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Биз менен болуңуздар.